Кийинки сөз депутат Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна. Рахмат Дастан Арцбекович. Идрис Анарбекович, айтсаңыз, вот сейчас коллеги поднимали по бланкам паспортов. Ущерб был или нет? Это очень сильно обсуждается. Азыр коомдук чоң талкуулатат, да? Государству ущерб был, нет? И о каких суммах идет речь? Рахмат, Эльвира Жыргалбековна. Айырмалыгы жанагы ута турган компания менен, ана минималдуу берген компания менен 2,252 миллион сом чыгып атат. Мындайча жалпак тил менен айтсак, 420 сомго ала турган, бир бланк ала турган паспорттун бланкын 585 сомго өткөрмөктө. Ошондо разницасы бир паспорттан 165 сом. Бул анда далилдене турган фактпы? Далилибиз толук бар, далилдеп беребиз. Хорошо, Рахмат. Экинчи суроо ГСБПК. Бакир Дулатович, мына единый депозитный счет ачылып атпайбы по кылмыш иштери козголуп, экономические преступления, коррупциядан түшкөн акчалар боюнчачы? На основании каких документов это все происходит? Документально кайсы документке таянып ошол нерселер ошол счетко акчалар которулуп атат? Эльвира Жыргалбековна, единый депозитный счет боюнча былтыр 2018 жылы 1-июлда Микрофон жакыныраак ала аласызбы? 1-июлда өкмөттүн токтому менен единый депозитный счет ачылган. Азыркы кезде бүгүнкү күнгө биздин счетто 538 миллион акча түшүрдүк биздин службанын. Кайсы мыйзамдын, кайсы документтин? Ар бир көрсөтүлгөн суммага биздин тергөөчүлөрдүн токтому чыгат. Ар бирине юридикалык баа берилип, ошонун негизинде гана которулат ал акчалар. Ал бардыгы мыйзамдуу, бардыгы мыйзамдуу, ар бир суммага тергөөчүнүн токтому бар. Документтер бар. Тергөөчүнүн токтому болбосо Минфинге кабыл албайт ал сумманы. Мухаммед Калдушкевич, ошондо 1,5 миллиард акча түшүптүр. Ошол акчалар мектеп менен бала бакчанын строительствосуна толугу менен кетеби же башка нерселерге жумшалабы дагы? Толугу менен ушул мектептерге кетет. Кечээ президентибиз да бул жөнүндө айтты. Мен эмнеге бул маселени козгоп атам билесиздер. Кечээ президентина Сокулукка барып өз көзү менен көрүп келди. 300 бала окуй турган мектепте 2000 бала окуп атат 3 сменада. Он только бир эле мектепке барды. Ошондо ички миграция менен ар бир экинчи мектепти кыдырсаңыздар, Алтынай Сейитбековна, сиз бул ситуацияны жакшы билесиз, көп кыдыргансыз. Анан Суранычта мектептерге, бала бакчаларга көңүл бурулгула. Анан деген мектептер деген 70% салынса эле акча бөлүнөт экен да. Мисалы Вайын Антоновкада деген 140 миллиондук проекттин 40 миллион бөлүп коюп, калган эмне болот? Мындай нерациональный расходование средств болот, ошону да көзөмөлгө алыңыздар. Дагы бир нерсе, Алтынай Сейитбековна, сизден суранам, Мухаммед Калдушкевич, эми өзүңүз да көрүп кеттиңиз. Чүйдө эң чоң район Сокулук. Болгону бир стадион бар да. Ошол стадионго 30 жыл болду. 7 миллион кошом деген инвестор табылса, мамлекетке ошол бюджеттен бөлүп бериңиз деп бизге кайрылдык элек. Ошого каражат таап бериңиздерчи. Эми 2 жылга бөлөсүзбү, 1 жылда бүтүрөсүзбү? Чоң Сураныч, аяка карыларыбыз да барат, жаштарыбыз да барат. Эң чоң бир жерибиз бар экен, президентте тоскондо да ошо калып барабыз да. Уят да, пустое поле, эчтеке жок. Эльмира Жыргалбековна, мен барып көрдүм, аны билесиз. Кудай буюрса ошол Сокулук биздин ири район, шаарга жакын жайгашкан район, бирок шарты жок экен. Жардам беребиз. Жардам эмес, биз чечебиз. Жардам берүү эмес, чечебиз. Кечирип коюңуз. Рахмат.